Туғандар, ассаламу алейкум, амансыздарбы? Biz bugün Мытшы айылындабыз. Қуаныш ажының қоросына келдік. Мына айылда күн кешкіріп қалды. Қойларды үйге айдап апарыш керек болып қалды. Мына қарағыла туғандар. Айылдың жашоо сесі де түсіп жатады. Қой бағып эле чоңойгонбуз. Бұл қойлар Курбан айтқа союлат, Құда қаласа. Келің ажака. Қандайсыз, денсаулығыңыз жақшыбы? Ассалаумағалейкум. Іштеріңіз болып атабы? Өзің қалайсың? Алла разы болсын. Жақсы, шүкір. Теріп алып келіпсіз шырбаздар да? Құдайға шүкір, алхамдулилля. Чоң қой жоқ екен бирок. Толқа шырбаздар, қошқорлар. Шырбаз, қошқорлар иншалла. 1 жылдық қойлардан оларчы. Шырбаздан баштап 3-4 өсірек және 1 жылдық. Именно Курбан айтқа дегендербіз 1 жылдық. Гадавалқы деп қойдық, 1 жыл қошқорлар иншалла. Бардығы. Дүгі ба, кетмен құйрық емес. Туғандар өз-өзін оны Қырғызстандағылы Ача бағында құйрықтардан екен ба. Жақына көргізелік күн. Бұл жерде Москвадан 50 қаны, 60 қаны жақта сарайымыз бар. Ошол жерде қойларыбыз бағылдады иншалла. Ал бұл жерге жақынырақ жерден ошо 60-70 қойлар тұрады. Ошол жерде данный время 70 қойыбыз бар иншалла. 7000-ден 30.000-ге чейин қошқорларыбыз бар. Бардығы қошқорлар. Құйрықты өзіміздің қошқорлар. Ошо қазақтардан алғанбыз. Астраханданчы. Дәбіл қошқорлар екен, а? Дәбіл қошқорлар, қойлар. Құрбанда екі майрам бар деп та. Айт намазы, айт майрамы, Құрбан айт чоң майрамы. Ең чоң майрам мұсылмандардың майрамы Құрбан айт майрамы да туғандар. Ошоға иншалла қызмат кылайлы деп ниетибиз жакшы иншалла. Алла разылыгы үчүн жегендер кият тапса экен, намаз окупаса экен, баарыбыз бешке барып калса экен, жакшы ниетте неме кылдык иншалла, алып келдик муну максатыбыз. Ниетибиз кият ниетте, жакшы ниетте иншалла. Кыргыз тугандарга қызматка даярбыз иншалла. Койлор келсе хата таразага тандайт өзүчө. Живой бес. Тандайт 7000-ден 30.000-ге чейин кошкорлорубуз бар. Калаган тандап, содалашып, союп, адалдап, бисмиллахи адалдап союп беребиз иншалла. Мүчөлөп беребиз 12-24. Калагандай мүчөлөп. Ушул жерде союп, каласа пиширип кетсе дагы болот экен. Каласа ошол жерде очогу бар. Очок, казан очок бекер. Пиширип кеткенге. Анан бизде дагы азыр мындай да көрсөтөбүз, Кудай мырза. Бизде мындай отуруп, достор менен 15-20 адам, 50 адамга чейин отуруп, ошол жерде шашилик кылса болот, шорпо кылса болот, курдак кылып, каалаган тамагын кылып жеп кетсе болот. Бүт шарттары менен. Азыр алдында көрсөтөбүз иншалла. Москва боюнча доставкалар боюнча кыскача. Доставкаларыбыз бар. Канча килограмм жуга алыш керек доставка үчүн? Кандай кой алса деле, доставкасын чыгарып беребиз. Азыр доставкага башка койдун эттерин ташыбайсызбы? Жок. Ой, элдер честно болсун. Алхамдулилла. Кошкорлорду союп тугандар. Доставкага алып берет силерге. Мына жаш кошкорлор, шырбаздар. Кудай кааласа мындай болот. Алар бизге звонок кылат WhatsApp'тан, видеобуз менен. Бизге айтат канча килограммды, канча сомдук, канча рубльдик кой керек сизге. Алар өздөрүнүн акчасы бизге 10.000, 12.000, 15.000ге чейин кой айтат. Таразага тартабыз, видеодон көрсөтөбүз. Анан ошону кааласа көрүп турат, кааласа адалдап, кааласа бир туганда Куран окуш керек кандай болсо, Куран окуп адалдап союп. Бияктан элечи. Дуа кылабыз иншалла. Алла кабыл кылсын деп. Анан бирсин Аллах берип союп адалдап. Анан курьер чакырабыз. Курьер канча көрсөткөн болсо, бизге акчасын төлөйт бияктан, койдун акчасын. Курьердин акчасын төлөп, ошол жерден койду алып алат канча. Шарттар ушундай бизде иншалла. Ширактары, баштарын куйкала бересиздерби? Кандай болот ошол шарттар? Башыны, ширагыны, кызыгышат экен. Кудай кааласа башыны, ширагыны ичек карынды эле жууп туруп, бир сыйра жууп, башыны куйкалап бекер эле иншалла. Алла разы үчүнчү. Бизде ошондой, бизде казан очогубузда эле бекер эле, ширактарын эле бекер эле куйкала беребиз иншалла, Алла үчүн иншалла. Бул жакта ошол ичек карынды көп сагынат экенбиз. Кечке эт шашылып, лагман жеп жүрөрүпчү. Бир жыттантып жесең деп. Иншалла. Келип, ушул жерге келип союп алып, шорпа кылып, бемарал ичип, тугандар менен бала чагасын келип отуруп кетсе деле болот иншалла. Анан жок, бизге 15-20 адам, бизге ушундай чоң отурабыз, жакшылык бир эмени тособуз жетер болмосо, бизде ошол жерде местабыз бар. Даже банкетный залыбыз деле бар бул жерде. Ошого көрсөтөбүз жакты барандан адем иншалла. Жерде 150 адамга чейин банкетный залыбыз да бар. Аркасында чоңдай верандалар бар да, сонун аябай, сонун астында мындай көл бар. Анан астында бильярд бар, футболный, волейболный площадкасы бар, сонун жер иншалла. Өтө тынч жер. Площадкасы өтө сонун, өтө тынч, тиха жер да, аябай. Жолдун боюнда, метрого жакын, 15 минут метродон келсечи. Жана айтып көрсөтөйүн деген жери ушул жер болчу. Жолдун боюнда экен, где-то 2 километр бери келдик. Ресторан Валентина. Бул жерде той маракелер өткөзсө дагы болот, а? Бул баары чаттар бар иншалла. Той мараке, жашылыктар, достор менен чогулуп олтуруу, корпоратив, кандай гана жашылыктар болсо, ушул жерге кызматка даярбыз иншалла. Анан таксисттер келип, ушу достор менен бул жерде айткандай жанагы таксисттер, достор, баары жакшылык тугандар, баары биригишип келип, бул жер бизден койду алып союп жеп, союп алып, ушул жерде шарт бар, ушул жерде казан, очок, бүт бардыгы бар. Кудай кааласа көрсөтөбүз иншалла, жөнөдө көрсөтөлүп бул жакты иншалла. Волейбол ойносоңуздар болот экен.
Эң негизгиси. Бул жерде стоянка мына кеңири стоянка биринчиден буякта. Стоянкамыз кеңири. Свежий лепешка тандырып пышат буякта иншалла. Стоянкабыз кеңири жайыр иншалла. Могу жерде чөбүн оруп оз бирок чөп өсүп кетиптир бул жерде иншалла. Волейболдун площадка болот могу жерде. Сетка коюп волейбол ойноп кеңири бекерге иншалла. Волейбол бекер ойной бересиң иншалла. Бизден койду алып ушул место ачан бересиздер. Мына могу жерде домиктер мынакей. Семьями келип, 6-7 адам келип, мына домикте келип, башка жерге барып кыйналбастан, алыс жерлерге барып, мынакей. Баардык шарттар менен мынакей. Туугандар, караңыздар. Балык тутуп жесе дагы болот. Алхамдулилла, могу жерде балык тутуп жесе болот иншалла. Эми ар кимдин немеси, Кудай буйрса, бул жака балыктар коебуз иншалла, Алла насип кылса. Могу жерде домиктер бар могу жердечи. Кыргыз үйгө. Кыргыз үйлүк сыяктуу мына, кыргыз үй сыяктуу домиктер бар иншалла. Ушул жерге жерде кадимки төшөк салып коебуз иншалла. Төшөк ошол жерде отурушат иншалла. Мына 2 домигибиз бар иншалла. Светтер жанат могу. Светтер жанат бүт бар жанат. Ана могу жерде домиктер, мына жерде 10 адамдык мына домигибиз. Мына 20 адамдык иншалла могу домигибиз. Могу жерде бир 7 адамдык. А могу жерде 50 адамга чейин батырсак болот майра. Мына шашылычный мангалыбыз могу жерге. Ушул жерге неме коебуз, очук казан очок коюп беребиз иншалла. Ушул жерге мына казан очоктун месталары могу жерде иншалла. Бул жерге келиш үчүн канча адам болуп келиш керек? Канча адам болуп келсе эле болот иншалла. 10 адам келип жесип кетсе болот. 10 адам, 5 адам, 5 адамдан баштап 10 адамга чейин келиңиздер мынакей. Мына могу ичин көрсөңүздөр, караңыздар, субханалла. 50 адамдык маариф өткөзүп отур мына жерде. Туган карагылачы мынакей. Сонун жер. Люкстан мына айтканда карагылачы. Алхамдулилла, кыргыз туугандарыбызга бүт шарттары менен столдорду карала. Бүт сонун иншалла. Арчып тазалап чыгып беребиз иншалла бу жерге. Кызматка даярбыз иншалла. Ана могу жерде дагы бир жакшы эң ыңгайлуусун карасаңыздар, балдарыңар менен келсеңиздер, детский площадка. Балдарыңар мынча ойноп бул жерде кеңири эс алгандай болсоңар мындай эс алышты да мындай билейличи кыргыз бир туугандарым иншалла жакшы жерге келип эс алып мындай. Кудай буйрса бул жерде ташкордой кылабыз иншалла. Балык Аллаху акбар. Сразу жесе дагы свежий. Балык тутуп жесем болот иншалла. Форель балык айтайын деген менчи. Форель балыкты алып келип коебуз иншалла. Өзү келип тор менен алып тутуп берет, тутат иншалла. Анан куруп берет иншалла бул жерде иншалла. Анан Кудай буйрса могу жерде дагы бир немеси бар, казан менен сүйлөшүп атабыз, могу жерде подвалында бильярд дагы бар. Кудай буйрса бильярд да демек барат. Биздин туугандар, такси туугандар, достор, бир туугандар менен келишип, көбү кызыгат. Көбү кызыгат да. Келип бул жерде каалагандар волейбол ойносун, каалагандар бильярд ойносун, эс алып, чаржайып кетсин ушул жерден иншалла. Туугандар менен кандай гана жакшылыктары болсо иншалла. Бул шарттары бар иншалла. Ажатканалары бар экен. Ажатканалары. Той залдарын көргөзөлүк жүрүң. Иншалла той залдарын көрсөтөбүз иншалла. Тойлорду өткөзсөңүздөр болот экен. Туугандар бул жерде ошол 100 адам бата турган чоң зал бар экен. Аппаратуралар бар. Келинген отургузуп могу жерге. Нара кухня экен, сразу, да? Нара кухня. Сразу. Бул жер банкетный залыбыз бул жерчи. Кудай буйрса 120-150 адамга чейин банкет өткөрсөк болот Кудай буйрса бул жерге иншалла. Баардык тойлорго, жакшылыктарга, баардык жакшылыктарыңыздарга иншалла даярбыз иншалла, кызматканга иншалла. Комфортный экен. Өтө сонун жер иншалла. Ажатканалардан дерс экен. Баардык шарттары жакшы иншалла. Сиз айткандай эле азыр биздикилер комфортко карап калган комфорт. Жакшы эле шарттары бармы? Шарттары жакшы эле, бар немелеричи. Мужской, женской дегенде мына женский, короче. Женский, короче, бар немелеричи. Женский немелер менен бүт бар шарттары жакшы. Келип могу жерге келип сүрөткө түшүп, карындаштарым. Көрөт калбасаңыздар. Нормал. Экинчи залыбыз мынчу, кичине залыбыз иншалла. Бул жерибиз 30-дан 60 адам бата болсо бул жерге деле. Так, бир 60 адамга чейин батат бул жерде. Мына жакта бир 15 адам, бул жерде бир 35 адам иншалла мынакей. Батылоодо мындай стеклянный мындай сонун жер мынакей буйрсачы мынакей. Жасалгар бул. Алхамдулилла сонун жер мынакей. Мына зал көрсөтөм мынакей, караңыздарчы. Мынакей. Столдорду караган. Бул той, жентек той, туулган күн, тушоо той. Баардыгы мына жакшылыктар, Куран окутуу, мына жакшылыктарга эле иншалла мына даярбыз иншалла мына. Караңыздарчы туугандар. Алхамдулилла места сонун жер иншалла. Жолго жакын, бүт шарттары менен. Бул жерде мына карасаңыздар, кой союп, жеп, бул жерден ушул жерге келип отуруп эле жесе болот да. Кой союпчу. Эң главный природа отурамыз, эчтик природа отурсун да. Ооба. Карасаңыздар, мына сонун шарттары менен мындай отуруп, достор менен келип, жегеңерде аябай мындай. Болуштардан вообще необычный экен бир. Дөңгөш коюп койгондой эле. Ошондой иншалла. Баардык шарттары жакшы иншалла. Кудай кааласа, келсеңиздер буйрса иншалла. Кызматтар кылабыз иншалла. Заранее чалып келиш керек. Заранее чалыш керек, бирокчу. Заранее чалып. Бул жерге значит ошол 1-2 адам болуп келип чай ичүүгө мүмкүнчүлүк жок экен. Андай неме жок иншалла. Заранее көп адам болуп келип, кой союп ушул жерде жеп келсеңиздер болот. Анан той мой, Куран окутуу, ошо той наркы өтсөңүздөр болот экен. Заранее чалып иншалла. Мытышыда жашагандарга өтө жакшы мүмкүнчүлүк болот. Мытышы, Медведково, Буденко, мына север, бут Москванын кайсы жерибизден келсең удобно метрого жакын. Эң главныйчы, пробка жок.
чыгып алып салпаттап тияка барышпайт, кычык отурбай мындай кеңири жайда жакшы жерде отуруп мындай жакшы жерде отурсун да эмче карасаң туугандар шарттары жакшы болткандан кийин эми башка жерге алыс жерге барбай отурбайлы мына жакын жер мынакей шарттары жакшы эшикке чыгып природа тойду кылса делечи мисалы үчүн мынча кандай банкет той кылган болсо эшикке чыгып эшикке деле бир тамагын эшикте эле кылып беребиз бир тамагынчы бир тамагын эшикте мисалы үчүн природада отуруп тамак жесин жакшы да бир тамагын шорпосун мисалы бияка же курдаган эшикке чыгып жешип шашлык кылып жешип мындай баардык шарттары сонун да бул жердечи өтө жакшы экен комплекс экен да балык тутуп жесе дагы болот ошол кыргыз үйлөргө окшош жерлерде отурсаңыздар болот бала чака кеңири ошол жерде кое бересиздер өздөрү менен өздөрү суу пуугадан түшүп кетпейт экен жакшы тосуп коесуздар өтө жакшы ошончу ишиңизге ийгилик элдин кызматында боло бериң бизден келип той кылам дегендерге кичине арзандатып кылып берерсиз иншалла скидка болот иншалла москва атынан келсеңиз скидка болот силерге иншалла жакшы скидка кылалы иншалла жакшылык күндөрдө ушундай жолугуп жүрө берелик туугандар колдон келсе группадан группага таратып жакшы жазып кетиңиздер тынччылык аманчылыкты ушул YouTube аркылуу көрүп турө берелик рахмат жакшы барыңыздарга комментарий лайктар күтөбүз силерден иншалла кыскача реклама туугандар эгер сиздерде кирди чыкты маселелер болуп калса Москвада жүрүп издеп аткан болсоңуздар ишеничтүү адамдарды мен сүйнөгамды сунуштаймын заказ айдап өздөрү жакшы алып келишет келгенден кийин 3 айга регистрацияга үй таап коюп беришет чыкпай туруп базадан чорунан текшерип беришет өзүм дагы барып тартып келдим кудай кааласа жолдон бир тыйын кеткен жок 24 саат бою чалсаңыздар болот сүйнөгам кызматта